14 апрель. 2Х, 2 эстрада тайпаларына сольфеджио сабагы. Саламатсыңарбы, 2-курстун студенттери. Биз бүгүн силер менен сольфеджио сабагында өлчөм 3-8дик анын дирижерлөө схемаларын өтөбүз. Буга чейин биз 2/4, 3/4 жана 4/4 өлчөмдөрүн өткөнбүз жана алардын дирижерлөө схемаларынын баарын үйрөнгөнбүз. Эми балдар айткылачы, бул өлчөмдөрдүн кайсылары жөнөкөй өлчөмгө кирет, кайсынысы татаал өлчөмгө кирет? Эсиңерге сала кетейин. 2/4, 3/4 жөнөкөй өлчөмгө кирет. Эмне үчүн дегенде, жөнөкөй өлчөмдө бир эле күчтүү үлүш бар. Ал эми татаал өлчөмгө 4/4 өлчөмү кирет. Анда 2 күчтүү үлүш бар жана ал татаал өлчөмдөрүбүз жөнөкөй окшош жөнөкөй өлчөмдөрдөн турат. Мына силерге мен көрсөткөндөй сүрөт тартып жөнөттүм. 3/8дик дирижерлөө схемасы. Ошого карап төмөнкү 2 көнүгүүнү дирижерлөө менен ырдаш керек. Мен силерге көнүгүүнү ойноп берейин. Бул көнүгүүгө силер кошулуп ырдашыңар керек дирижерлөө менен. Экинчи көнүгүү. Өзүңөр билгендей, 2 көнүгүү 2 башка таналдуулукта жазылган. Силер 2 көнүгүүнүн таналдуулуктарын таап, ошол таналдуулукта негизги үчүндүктөрдү таап жазып коюшуңар керек. Үйгө тапшырма. 207 көнүгүүнү кошулуп ырдагыла жана кыргыз сольфеджиосундагы 2 көнүгүүнү дагы кошулуп дирижерлөө менен ырдагыла. Бардык өтүлгөн темаларды сольфеджиодон кайталагыла. Тапшырмаларды жөнөтүш керек. Болуптур, саламатта калгыла балдар.